Президент Садыр Жапаров жергиликтүү соттордун түзүмүн жана жергиликтүү соттордун судьяларынын штаттык санын бекитүү жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Ал 2023 жылдын 6 апрелинде Жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. 2020 жылдын 4 июнундагы номер 59 мыйзамы менен судьялардын штаттык саны төмөнкү административдик соттордо Бишкек шаары 8ден 3 орунга чейин, Чүй облусу 5ден 2ге, Ош облусу 3дөн 2ге, Жалал-Абад облусу 3дөн 2ге чейин кыскартылган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Мирлан Жээнчуроев Кыргызстандын акыйкатчысы кызматына талапкер катары көрсөтүлөт. Аны Альянс ынтымак жана элдик фракциялары сунуштап жатканын Альянс фракциясынан кечээ күнү маалымдашты. Мирлан Жээнчуроев парламенттин мурдагы бир нече чакырылыштарынын депутаты болгон. Альянс партиясынын тең төрагасы. Мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматованы Жогорку кеңеш 3-майдагы жыйынында бир топ депутаттардын каршылыгына карабай мөөнөтүнөн мурда кызматынан алган. Нарын Токой чарбасынын аймагындагы Желе Карагай тилкесинде 5 гектар жерге 5200 түп кызыл карагайдын көчөтү отургузулду. Токой чарбасынан билдиришкендей, акция Жашыл Мурас улуттук компаниясынын алкагында өткөрүлдү. Иш чарага Нарын Токой чарбасынын жана студенттер жашыл экономика үчүн коомдук бирикмесинин өкүлдөрү катышты. Кыргызстанда алтын тамга жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациясынын негизинде артыкчылык менен аттестациясын алуу укугуна ээ болгон окуучулар аныкталды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинен билдиришти. 2022-2023 окуу жылынын соңунда 167 бүтүрүүчү жалпы орто билими тууралуу аттестатын артыкчылык менен алат. Эске сала кетсек, алтын тамга тестирлөөсү республика боюнча 2023 жылдын 25 апрелинде өткөрүлүп, ага 11 класстын 2000дей окуучусу катышкан. Туристтик экологиялык милициясынын кызматкерлери тарабынан көлдүн акваториясында үзгүлтүксүз жүргүзүп келген рейдтик иш-чаралардын жүрүшүндө 4 мыйзамсыз балык оолоо фактысы аныкталды. Бул тууралуу Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Милиция кызматкерлери тарабынан териштирүү жана текшерүү учурунда кармалган браконьерлерден 1 үйлөмө кайык, 88 чабак, 12 форель, 6 судак жана 28 сига балыктары табылган. Аталган фактылар Түп районунун Кудургу айылынын аймагындагы Көл булуңунда, Жетөгүз районуна караштуу Ак Дөбөт, Тамга жана Ысык көл районуна караштуу Семеновка айылдарынын көл жээктеринен аныкталган. Аталган факты боюнча кылмыш иши козголду. Майлуу Суу шаарында аялды сүйлөшүп жүргөн жигити ур токмокко алган. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык, милицияга 42 жаштагы аял арыз менен кайрылган. Ал өз арызында ушул жылдын 20 февралына караган түнү сүйлөшүп жүргөн жигити уруп денесине жараат келтиргендигин билдирген. Кылмыш ишине шектүү катары Токтогул районунун тургуну кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат.